Айлардын ханышасы болгон Рамазан айын мусулмандар чыдамсыздык менен күтүп келишти. 30 күнгө барабар орозо айында жарандар сооп иш аткарып калууга аракеттенишет. Балакатка жеткен мусулманга орозо кармоо Алла тарабынан милдеттендирилген. Ал эми айыккыз затка чабылган. Тынымсыз дари ичип жүргөн бейтаптарга, кош бойлуу энелер, жаш наристеси бар апаларга орозо кармабаганга уруксат берилет. Кыйналып орозо тута тургандар орозо тутпай эле фидия берсе болот деген. Фидия деген бир мискиндин бир колунда жок адамдын курсагы, бир жолку курсагын тойгузуп коюу, ушул фидия болуп эсептелинет. Бирок орозо тутканыңар өзүңөр үчүн жакшы делинген. Ал эми орозону оозду ачып, кийин орозонун тутпай калган күндөрүн толуктап кое турган башка айларда дагы толуктап кое турган адамдар бар. Булар сапарга чыккан адамдар. Сапарда деле орозо тутса өзү үчүн жакшы. Эми сапар кыйынчылык болуп ооз ачып алса, ошол 3 күнбү, 5 күнбү тутпай калганын башка айларда тутуп берет, карыз. Орозо кармагандар бир гана тамак жегенден жана суу ичкенден тыйылбастан ушак айтуудан, кыйбатчылыктан жана адамдардын көңүлүн оорутуудан сактанат. Орозо кармаган мусулман билип оозуна жей турган азыктарды салса, анда ага милдеттүү түрдө орозонун бир күнүн ордуна 60 күн орозо кармап берет. Ал эми милдеттендирилбеген учурлар болсо, орозо экенин билбестен оозун ачып алса, анда алар бир күн орозосуна бир күн карыз болуп орозону тутуп беришет. Эми укол маселеси боюнча, укол эми мурда уколду ачат деп келгенбиз. Азыр эми алымдарыбыз фатва чыгарып берип атат, укол ачпайт. Уколду мисалы теринин сыртына анан азык боло турган уколдор бар деп бөлчү элек да. Мисалы теринин сыртына берилген уколдор оозду ачпайт. Анан азык боло турган тамырга сайылган уколдор ачат деп келсек, ал жаңы фатваларда жок, ал деле ачпайт. Бирок макруу болот, азык глюкозалар азык үчүн берилсе, адамга кубат болуш үчүн берилсе, макруу болот, бирок оозду ачпайт. Себеби оозду ачыш үчүн өзүнүн линиясы баягы тамак кекиртек аркылуу ашказанга жете турган болсо, оозду ачат. Бул эми башка жактан кирип атпайбы деп азыр эми фатвада жаңы чечимдерде оозду ачпайт деп атат да. Дарыгерлер орозо кармоо ден соолукка пайдасы менен барабар зыян жагы бар экенин белгилешет. Кимде-ким ашказан жарасы менен жабыркап келген болсо, орозо кармоого мүмкүн эмес. Анткени ачкачылык ашказан жарасынын оорчуп кетишине жол ачат. Бирок орозо кармаган адамдын боору тазаланып, бир катар организмдери жаңыланат дешет адис дарыгерлер. Адам 12-14 саат ачка жүргөндө бул организм мындай тазаланат экен да. Акасы биз өмүр бою баягы тамак жеп жүрүп, канча тонналган тамактар жеп коет экенбиз. Ошол тамак жегенибиз бул бир жактан пайда болсо, бир жактан зыян алып келет экен. Как орустар айткандай, баягы засорение организма болот экен да. Ошол орозо мезгилинде ачка жүргөндүктөн бул өтө пайдасы чоң экен. Өсүп келеткан кичинекей зародыш, опухоли, зародыш деп коет, ошолорду жок кылат экен. Баягы ачка болгондо не только адам салмагын таштап, но ички органдарда салмактарын таштайт экен да, тазаланат экен, дем алат экен в какой-то степени чоң экен. А эгерде мындай туталбаган адамдардын бул жүрөк оорулары, давление оорулары, сахарный диабет деген оорулар бар, онкологический оорулар деген бар. Булар туталбаган себеби баягы дары ичип турушат биринчиден, анан өтө оор акыбалда төшөктө жаткан болсо, анда тутууга буларга мүмкүн эмес. Эми баягы басып жүргөн деле оорулар бар, бирок алар 3 мал дары ичкендиктен дары үзгүлтүк болуп калат. А биз медиктер үзгүлтүксүз ичүүгө кээ бир дарыларды мажбур кылабыз. Ошондуктан буларга тутууга болбойт. 2021 жылга карата фитир садака көлөмү аныкталган. Бир адам үчүн 1,5 килограмм буудай 40 сомго, un 56 сом же 3 килограмм арпа 64 сомго, мейиз 640 сом болуп, хурманын 1 килограммдык эсебинде 512 сом берсе болот. Фитир садаканы аныктоодо азыктардын баасы туруктуу эмес, алардын салмагына көз каранды. Ал эми момун мусулмандар болсо өздөрүнүн капчыгына жараша жогоруда аталган азыктардын биринин наркына барабар сумманы берсе болот. Гүлнара Бибулла кызы, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.